ошол эле Пушкин, ошол эле Лермонтов, ошол эле Толстой, Достоевский бүт китептерин барактап отурсаң, англа, французский сөздөр көп чыгат да. Дүйнөлүк адабиятты окутушубуз керек. Ошонун ичинде орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, батыш чыгыш адабияты баары ошонун алкагында эле окутулушу керек да. Башка тамактарды жегиси келсе, биз макарон эле берип аткандай болуп атат да, мындай ал балким стейк жегиси келип атат же суши жегиси келип атат дегендей. Өлкөн өлкөлөрдө бир адамга 20-25 китеп тура келе турган, бизде 10 адамга бир китеп тура келет. Атайы бизди дагы бир ушундай немеден чыгарбай койгон, рамкаданчы ушуну окутасың дейт да. Окутасың ушуну дейт. Андан чыгып кетсең болбойт. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз китептер жана адабияттар жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн бизде мейманда Биздин Мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Адамбеков. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Филология илимдеринин кандидаты, доцент Нурзат Казакова. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бакытбек Абдуллаев. Алгачкы эле суроо, бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз тилдүү китептер, адабияттар билим берүү мекемелеринде, китепканаларда, китеп дүкөндөрдө канчалык жетиштүү деген суроо. Китептерди карай турган болсок, жетиштүү эмес. Кыргызстанда басылып чыккан китептердин санын карай турган болсок, азыр 2022-жылдыкы жакында чыгат статистикасы, бирок 2021-жылы 685 000 китеп басылып чыкты да. Бул 7 миллион калкка 10 адамга бир китеп тура келет дегенди билдирет. Өлкөн өлкөлөрдө бир адамга 20-25 китеп тура келет турган болсо, бизде 10 адамга бир китеп тура келет. Анан эгер окуу китептерине, мектептеги окуу китептерине келе турган болсок, ал деле жакшы эмес. Мына 70 акыркы маалымат боюнча 79% ушундай камсыздалыптыр да китептерчи. Анын мазмуну өзүнчө маселе. Болгон китепти чыгарып, басып чыгарып окуучуларга жеткирүүдө дагы мындай эмелер бар да, мүчүлүштүктөр. Эми жылына 100 миллион сом бөлүнүп коет экен окуу китептерине. Ал дагы тендер болуп атып, басылбай калып кетет. Өзү эмеде жылына 400-500 миллион сом бөлүнүп туруш керек экен. 5 жылда бир китептер жаңыланып, басылып туруш керек. Анан мисалы 10-класс, 9-класста эле 120-130 миң окуучу боло турган болсо, 70 000, 80 000 китеп чыгарып коет, калганы калып кетет да. Баарына бирден китеп тийбейт дегенди билдирет да. Эгер мен айта турган болсом, бул маселени эки багытта караш керек го дейм да. Мисалы мектеп программасында берилген көркөм чыгармалардын канчалык деңгээлде басылып чыгып атканы, жаңыланганы, редактордук иштен өткөнү, дизайны деген маселе бул өзгөчө маселе. Анан дагы окурмандар журтунун ушул китеп окуу талабын аткара алган китеп чыгып атабы деген ал экинчи маселе да. Эми мен өзүм билим берүү жаатында болгондон кийин кызымдын мектебинен байкайм, өзүм сабак берип аткан окуу жайлардан байкайм. Баягы көркөм чыгармалар менен алектенебиз да, бизчи жаңыланып чыккан, азыркы стандартка жооп бере турган жакшынакай китептер көп чыкпай калды да азыр чынында. Же баягы жазуучуларыбыздын бала чакаларынын, атанын мурасын колдоо жагы кичине төмөнбү билбейм мектеп жагына келгенде. Мындай студенттерибиздин талабын канааттандыра турган китепке келсек, мисалы, азыркы учурда биздин студенттерибиз көп айтат да, эже кыргыз тилиндеги жакшы жазылган, бизге биздин деңгээлибизге жете тургандай жакшы жазылган, жана ашыкча бир мындай деп коебуз го, паразит сөздөр деп коебуз го, паразит сөздөрсүз ушундай бир жакшы стилде жазылып, биздин талабыбызды канааттандырган китептерди көп таба албайбыз дейт да. Чынында эле мен баягы өзүм китеп жааты менен иштеп, илимий иштер менен жүргөндүктөн мен илимий ишим дагы эгемендүүлүктөн кийинки кыргыз романдары, ошол боюнча алектенип китептерди издеп, китеп дүкөндөргө барам да, ошол жерге келгенде, мисалы, дагы бир үчүнчү көйгөйгө туш болосуң да, бизде кыргыз тилинде жарык көргөн китептерди кенен саткан китеп дүкөндөр жок. Менин эки жанында отурган мырза деле
кандай айтат билбейм, бирок каршы пикирим бар. мисалы үчүн нусканы баары билет. Нускага биз баарыбыз барабыз, макул. Андан кийин окуйбуз деген дагы бир китеп дүкөнү ачылды. Ал жака деле барабыз, бирок китептердин саны аз да. Өзгөчө мен нускага көп баргандыгым үчүн нусканы карасам, кандай десем, китептерди бир кичинекей столдун үстүнө үйгөн, аяка тырпырап кирип алып өзүң чачып карашың керек да. Бул баарына белгилүү дүкөндө. Мисалы илим жагында жүргөн бизге окшогон кызматкерлердин баардыгы ошол жерге, илим изилдөөчүлөрдүн баары ошол жерге барат. Анткени бүт жана кыргыз адабияты боюнча, кыргыз фольклору боюнча, дүйнө тааны боюнча чыккан китептердин баары да ошол жерге барат да. Мен мисалы өзүм жеке ошол жерге барам. Таппайм, казыш керек, багы неменен имараттын берилиши да ал жерде проблема да. Анан экинчиси багы типографиялардын өздөрүнүн чыккан бир дүкөнчөлөрү болот экен. Ошол жерлерге барабыз мисалы үчүн. Барып издегенде деле макул табасың, жакшы. Кээ бир мисалы үчүн басмаканалардын китептеринин сапаты жакшы чыкканын көрөсүң, кээ бир китептердин сапаты начар чыкканын көрөсүң, переплету начар дегендей, ачып ийсең ажырап кете тургандай. Ушундай да. Анан бул жагына келгенде биздин Кыргызстанда китеп басып чыгаруу, китепти окуу маданияты ошол жагына келгенде бир аз аксайбыз да. Менин пикиримде ушундай. Мен айтып Мага айтып койгочу. Билбегенди билип алалы. Кечекинде эмеде Facebook'та ошо ойм болуп калды да. Нускадан башка кыргызча китеп дүкөн саткан жок депчи. Чындыгында биз бул тармакта кичине иштеп калган үчүн билем, бир 20дай китеп дүкөн бар. Таза кыргыз тилинде. Таза кыргыз тилинде дегенде жалган кыргыз тилинде сатсаңыз эме болбойт. Бирок саткандар да бар. Нуска көбүнчө Улуумундакылардын китеп дүкөнү экен да. Ооба. Бул жакта мисалы Бухаус деген китеп дүкөн бар. Бир Бишкекте 2 филиал болсо, Баткен, Ош, Жалалатта да бар. Жакшы китеп. Данек бар, Феномен бар, Феномендики да Ошто, Бишкекте бар. Китеп Кежи деген дүкөн бар. Анан эме окуу деген китеп дүкөнү да бар. Региондордо да бар. Анан эң эмеси мурдактай баягы физикалык китеп эмес, китеп дүкөн эмес, мындай Бишкекте туруп эле региондун баардык регионго китеп жеткире алган китеп бар да. Дистрибуциясы кандай бир деңгээлде колго алынып калды. Анан эми мен ошо нуска дегенде эме болуп берем да. Мен мисалы китептерди сатпайт ал жерде. Жаштар нускага барбайт деле. Башка китеп дүкөндөр мындай өздөрүнүн эменин дагы окурманда тарта турган китеп дүкөндөр ачык. Анан мазмуну эме боюнча балким нускада китептин кыргызча китептердин эмеси болушу мүмкүн, бирок ал жердеки китептер дагы көп, мисалы Санжара Манжара бар деле, барбы? Бар. Аны эч ким окубайт да. Чоңдор окубаса, жаштар окубайт. Ошону эле айткан. Жаштар окубайт болчу мен бир каршы пикир айтайын да. Жаштар окубайт. Жок, ошондой китептерди окубайт. Атак уккандар бар. Бирок ар бир факультеттин өзүнө ылайык спецификасы бар да. Ар бир факультеттин өзүнө ылайык спецификасы бар, студенттер бар дейм. Алар издеп эле окуйт. Мисалы биздин филологияга келгенде биздин студенттер издеп эле окуйт. Анан сиз айткандай Улуумундагы нусканы көздөй жиберебиз бизчи. Ошол жактан китепти табасың. Ала кой, бара кой деп. Анан анысына келгенде балким мен чын эле билбесем билбегендирмин, көп баягы площадьда, Аянчада бир китеп дүкөн ачылды. Сонунго деп. Биздин акын балдар, жазуучу балдар иштеген үчүн биз ал жака көбүрөөк барабыз да. Мындай чынында эле мен көп китеп дүкөндү биле бербейт экем. Азыр сизден угуп сүйүнүп да атам да бир эсептен. Но нускага барган студенттер бар. Мисалы биз кошумча эме 29 январда китеп форум деп иш-чара өткөрдүбүз. Анан ал жерге бүт Кыргызстандагы китеп басма үйлөр, китеп дүкөндөрдүн бир платформасы болот да. Эмне дүйнө эмнени окуп атат, кыргыздар эмнени окуп атат. Анан элге баягы китеп окуу маданиятын кантип жеткиребиз, маркетингди кандай кылабыз. Анан үчүнчүсү бул окурмандардын эмеси, сын пикири, крик душысын талкуулаган бир иш-чара болот да. Анан ошол жерде эме кылып атып, мындай эсептеп көрсөк 30дай китеп дүкөн, басма үйлөр бар экен. Булар баары акыркы 4-5 жылда эме болгон. Туулган басма үйлөр, китеп дүкөндөр экен да. Эми бир жагынан эме
мындай элди кандайдыр деңгээлде мындай позитив жагы деле бар. Кичине китеп окуу маданияты көтөрүлүп аткандай сезилет да. А бирок расмий статистикага келе турсак, тескерисинче түшүп кетти. Китеп окугандар, анан китепканага баргандар бул башка маселе. Мазмуну эмнени окуп атат деген бул дагы өзүнчө бир чоң маселе да. Анан жакында эле социалдык тармактарда көбүнчөсү көп колдонуучулар мына орус тилин, орус адабиятын мектептерден мындай алып салуу керек дегендер болсо, кээ бирөөлөр жалпы чет тилин бириктирип туруп, дүйнөлүк адабият кылып, бирок кыргыз тилинде окутуу керек дегендер болуп атат да. Бул боюнча сиздин пикир кандай? Эми менин пикирим, орус адабияты бул дүйнөлүк адабияттын бир булагы, бир бутагы. Ошондуктан ал дүйнөлүк адабияттын алкагында эле ошол бир бутагы катары окутулуш керек деп ойлойм да. Эми бул жерде китеп деп айтсак, мага китеп деп айтып китепти талкуулаш кичине кыйыныраак, анткени китепти мен текст катары, чыгарма катары карайм да көбү нерсечи. Чыгарма сөзсүз эле мындай кагаз китеп түрүндө эмес, башка форматтарда да болушу мүмкүн да. Ошондой немеден карайм. Эгер бирок жана мектепте окутулуп аткан неме катары карасак, балдар окучу чыгармаларды карасак, менимче бизде ушул маселени неме мындай орус адабиятына каршы каралат, бирок мен айтат элем, дүйнөлүк адабиятты окутушубуз керек. Ошонун ичинде орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, батыш чыгыш адабияты баары ошонун алкагында эле окутулушу керек да. Бирок баягы биз мурунтан көнүп калган адат менен орус адабиятына өзүнчө орун бөлүп берип, мисалы үчүн өзгөчө мындай орус тилинде окутулган мектептерде аны өзүнчө окутушу менимче ашыкча. Бул бир маселе. Экинчи маселе, ошол биздин бүгүнкү мектепте окулуп аткан адабият эмес, чыгармалар, мисалы үчүн ошо орус тилдүү класстарда алардын көбү Россиядан келет. Аларды бүгүнкү күндө азыр мындайча айтканда былтыркы жылы Украинада согуш башталганда, анын астында ошол Владимир Путин, Россиянын президенти, сөз сүйлөп, мындай тарыхый негиздеме кылды да. Анан ошол согуштун мындайча айтканда идеологиялык өзүнүн түзүмү бар, идеологиялык негиздемеси бар. Идеологиялык негиздеме ал ар дайым ошол элдин маданиятына, чыгармаларына таянат. Ошондуктан ошол жөнүндө окутулуп аткан чыгармалар бүгүнкү күндүн мындайча айтканда күн тартибинен алып караганда идеологиялык жактан биздин балдарга окутушу канчалык туура деген пикир жаралбай койбойт. Бирок мына бакыт айткандай, өзүбүз мектептерди эми өзүбүздүн эсебибизден толук камсыздай албайбыз. Россиядан келип аткан китептерди кандай кылып анын эмеси, контенти биз окута турган адабиятка туура келет, келбейт, аны негизи караш керек, бирок ким караш керек? Мисалы үчүн ошо билим берүү министрлиги ошол жөнүндө деги эле ойлонобу, бул өзүнчө маселе да. Негизи орус адабияты деле туура айтты мырза, орус адабияты деле дүйнөлүк адабияттын бир саласы да. Бир эле жеке эле орус адабиятына басым жасабай, ошо чет элдик адабияттарды да кошуу туура да. Мен деле ушинтип ойлойм. Жакшы бир ошол балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык жазылган чыгармалардан кошсо эмне үчүн болбосун? Биз чынында эле Советтер Союзунун доорундагы идеология менен калып калганбыз да, азыр биздин мектептерде деле ошондой стилде иштешет. Кыргыз адабиятында деле көп мисалы үчүн чыгармаларды берип салган. Мисалы орус тилдүү мектептеги кыргыз адабиятын карасаңар, неме жүрөт. Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо арасында романы жүрөт да. Аябай чоң роман да, булчу балдар оңой менен кабыл албайт. 9-класстын балдары оңой менен кабыл албайт. Сөздөрү да ал Түгөлбай Сыдыкбеков негизинен роман жазган жазуучу да. Сөздөрү да оор, балага түшүнүшү кыйын да. Анан дагы балдар кадимкидей тажап ушу окубай мындай орус тилинде айтканда для галочки барактап койгон учурлар болот. Ал эмес,
андай эмес, ошол балдардын кызыгуусун, талабын, канааттануусун толуктап, ыраазы кылгандай чыгармаларды койсо жакшы болмок да. Орус адабиятынан деле ошондой. Орус адабиятынан деле биздин учурда деле азыр деле байкайсыздарбы, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевскийди берет, болду. Ошо менен эле жыйынтык болот алар делечи. Анан бирине экени акындары менен коет, Чуковский, Башков. Кичине дүйнөлүк адабияттан да берсе ыраазы болот беле дейм да, балдарындай окуу процессине кирет беле деп ойлойм да. Кызыгыпчы. Балким жана балдардын мектепте китеп окугусу келбей калганы, адабият окугусу келбей калганы мен ошондон деп ойлойм да. Анткени алардын табитине бүгүнкү күн менен таптакыр бир байланышы жок, бүгүнкү түшүнүктөргө, балдарга туура келбеген нерселерди биз аларды кыйнап окутуп атабыз. Анан жөн эле окуткан жокпуз, ой бул асыл ойлор, укмуш жазуучулар, ушуларды окуп киши болосуңар деп башына уруп атабыз да. Анан алар бизди түшүнбөйт, анан окугусу келбейт, ии деп коюшат. Мисалы, Түгөл Байсалбековдучу сөзүңүзгө аралчы. Филологиялык факультеттерде Мен соктон түшүнүп атам. Негизи бизге ошол бирок мектепте кыйын. Мындай деп айтат го, жана орустар өздөрү жөнүндө литература центричная нация депчи. То есть мындайча айтканда биз эми биз деле ошол ичиндебиз да, Советтер Союзунда чогуу эле өстүк да. Адабият биздин баягы дүйнө таанымыбызды калыптап, жүрүм турумубузга аябай чоң таасир берген нерсе да. Биз ошондуктан адабиятка мындай өтө эле чоң басым берип, анын баягы таасирин, ордун аябай чоң коебуз да. Ошондуктан биз адабиятка аябай көңүл буруп, балдары монча окуш керектигин окуш керек деп, анан жанагы биякта айтып аткандай 9-класстын балдарына алардын тиш өтпөгөн кыргыз адабиятын болсун, орус адабиятын болсун, аябай чоң татаал чыгармаларын окугула деп беребиз да. Аны биз өзүбүз туура көргөн себебибиз ошо, биз ошол муунда өскөнбүз, биздин дүйнө калыбыбызда, таанымыбызда биз адабият окубасак киши болбой калабыз деген түшүнүк бар да. Чынчында менимче андай эмес да. Негизи эле биздин ошол чыгармага болгон немебиз, мамилебиз ошол мындай адабият негиздүүдөн мындай кетиш керек го дейм да. Мындайча айтканда, бир жаңы нерсе жаралыш үчүн бир баягы эски орундан, эски журттан кетиш керек да. Ошондой бир кетиш керек го дейм да. Анткени ары айлантсаң деле, бери айлантсаң деле, акыр түбү эле кайра келип, мисалы үчүн Достоевскийди окуш керек, Толстойду окуш керек дейт. Кызыкчылык үчүн мындай сөз эмес, анда Пушкинди алып туруп окусаңар, сөздүн бир 30-40% түшүнбөйсүңөр. Анткени алар архаизмдер. Канчалык улуу болсо деле ал сөздү мындай отуруп алып словарь менен окуш керек. Балдар ошону жаттап барат, мектепте айтып берет, анан эмне айтып бергенин түшүнүп атышабы. Эми жанагы мына мен деле жанагы китептерди сканерлеп интернетке чыгаргыча окуп отурам да. Баягы 40-50 бирдеменчи жылдары которулган китептерди алып окусаңар, мисалы үчүн ошол 50-чү өткөн жылдын эле, өткөн кылымдын эле 50-чү жылдарындагы которулган чыгармалардагы, которулган эмес, деги эле чыгармалардагы сөздөрдүн көбү биз үчүн деле архаизм болуп калды да. Балдар адабиятка кызыктырабыз десек, то есть деги эле чыгарма окуганга кызыктырабыз десек, мына мондай китептерди окуш керек да. То есть балдарга биз мындай баягы көркөм адабият чыгарма эмес, мен мындай деп айтам да, бул канчалык термин катары туура билбейм, функционалдуу адабият деп мен айтам да. То есть аны окуганда бала өзүнө бир нерсе кылганды, жашоосуна керектүү нерселерди үйрөнүп алса, ошол нерсе керек деп ойлойм да. Ошону көбүрөөк мектепте окутсак жакшы болмок деген оюм бар да. Бир ушундай бир да пикир айтайынчы. Сиздин сөзгө байланыштуу мындай да. Негизи окуу программасында тил адабият деп киргенден кийин, мисалы да, ал кайсы тилдүү мектеп экендигине жараша. Багы дарактын түбү тамыры болбойн катуу шамалга дуушар болсо, корсөтүп эле кулап түшпөйбү, тамыры жок болсочу. Анан билсин, койсун жазуучуларды. Бирок азыркы муундун өзү, башкача муун да. Башкача муун, кээ бирөөсү Z мууну дейт, кээ бирөөсү азыр уже Y муунга кирдик дейт. Булар багы цветовая гамманы дагы талдаган жаштар да азыркыларчы. Төрөлгөндө эле гаджет менен төрөлгөн балдар булардын баардыгы.
мындай аябай чоң нерсени алар баягы биздин замандагыдай болуп, илгерки биз окуп аткан мезгилде аягына чейин баракта окубайт булар. Үзүл кезил окушу мүмкүн. Канча жылдан бери сабак берип атып мен ошону байкайм да. Биз азыр мисалы мектеп то есть университетке слайд даярдап атканда да ошо цветовая гаммасын карап даярдайбыз да. Ушул түстү бала кандай кабыл алат бул жер? Көрсө азыркы балдардын аң сезими да башкачараак да, бир башкачараак. Себеби жылдан жылга байкайбыз да, мурунку мисалы 10, 12, 15 жыл мурунку студенттерибиз башка болчу. Окуйм деп кызыгып деген. Андан кийинки муун келип атат, андан кийинки муун келип, такыр башкача азыркылар. Анан ошого жараша баягы ортодогу нить деп коет го орустар, ортодогу бир деңгээлди байкап, ошого жараша бериш керек го деп ойлойм да. Бирок мектептеги дагы студенттердин арасында да такыр эле окубай койгон эмес, окуган да балдар бар. Начитанный, акылдуу, зээндүү балдар бар. Жана сиз айткан архаизмби, историзмби, же башка бир чет тилден кирген реалий сөзбү, атайын мындай бир китептин ичине сөзсүз алдына түшүндүрмөсү менен жазылат. Ошону түшүнүп окуй билген адам болсо, окуйт. Деп бул акасы бул ушундай сөз турбайбы? Эгерде биз мурункубузду билбесек, жаңы заман менен эле момунтип эле агым менен кете берсек дагы анда биз улуттук бир көрөнгөбүздү жоготуп коебуз да, накта кыргыз адабиятына келгенде. Орус тилдүү мектептер деле ошол позицияны колдойт да. Мисалы үчүн эмне үчүн орус тилдүү мектеп болсок, биз орус адабиятын бере албайбыз дейт да. Бирок мен айтып атпайм, жана ортодогу деңгээлди, ортодогу катмарды кармашыбыз керек да. Албетте, мисалы 11-класста Солженицындын архипелаг ГУЛАГы берилет. ГУЛАГ деген сөздүн кандай чечмеленгенин билбегендер да бар. Даже мугалим өзү да чечмелей албай калышы мүмкүн ГУЛАГтычы. Ошол жерге келгенде, конечно, бул аябай татаал, тексти татаал. Солженицынды көбүнесе филологиялык факультеттерде окуган автор да бул. Мен айтып аткан Сыдыкбеков сыяктуу. Сыдыкбековду мейли филологиялык факультетте окусун, таанысын, ал ким болгон, адабияттын түптөөчүлөрү, эне тил үчүн, ошо кыргыз тил үчүн чуркаган адам экенин билсин. Бирок ошол 9-класстын, 8-класстын деңгээли кандай? Балдардын ой жүгүртүүсү кандай? Азыр бүт окуу куралдарын жаңылаш керек. Биздин окуу куралдарыбыз илгерки штамповка менен эле кетип аткан окуу куралдарда. Илгерки эле штамповка менен. Ай ушул болот. Аны дагы баягы илгерки орто эмес, мурунку мундун өкүлдөрү жасайт да китептерди до сих пор. Жаш мундарды аралаштырбайт. 20 жыл мурун бир жаңыланса керек. Ушундай да. Молда Кылыч, Заманистерди кошту, андан кийинкилерди кошту, чынын айтсам билбейм, кошкон жок го дейм, андан кийинкилеринчи. Ортону кармаш керек. Ой, муун азыр алмашып атат. Муунга жараша заман да алмашып атат. Заманга жараша окурмандын талабы да алмашып атат деп, ошону карап иштеп аткан адамдарды да, коллективди да ошондой тандаш керек да. Ой, бул улуу мундагы адам, бул көптү билет, ушул киши жазсын деп койсо, албетте ал киши өз көз карашын алып чыгат. Талдаган редколлегияда кандай болот билбейм да. Ортону тандаса деп мен ошону каалайт элем да, мисалы. Мектептеги балдарга мындай филология факультетинин студенттери адабиятка атайын кызыгып келген балдардай мамиле кылбаш керек да негизичи. Анан мисалы бул адабиятты, орус адабиятын ошол бир бул мээнин азыгы да тамак, мээге тамак негизи, китеп, бардык маалымат. Анан биз балдар мисалы үчүн кечке эле башка тамактарды жегиси келсе, биз макарон эле берип аткандай болуп атат да, мындай ал балким стейк жегиси келип атат же суши жегиси келип атат дегендей. Ошондо мындай жаштар же балдар китеп окубайт эмес, окугандар аябай көп, окуйт. Бирок кыргыз тилинде мына ушул китептерди таппайбыз деп калышат да Бакытбек агай. Анан көбүнчө социалдык тармактарда да ошо талкууларга кирип калсам, биз кыргыз тилинде жок, Айтматов менен гана чектелип калабыз, анан башкасын таппай калабыз деп эле шылтоолорбу же билбейм, балким сиз мына ушул стейкти же сушини кыргыздын ашканасына салып, мындай кыргызчага которуп берип аткан адам катары айтсаңыз. Мындай стейк тамак жөнүндө айтып коем. Бизде же мындай кыргыз кухнясы да. Тамак аштарында мындай карап көрсөк, чындап эле түрү аз да. Эт менен камыр. Эт менен камыр. Ошондо эмебизде эле чыгармаларыбызда эле, китептерибизде эле ошондой сыяктуу да. Анан
мисалы мен Китепстан катары кыргыз автор менен иштешпейм. Сөзүн ачыгы. Эме кылбай мындай эми тааныш билиштер көп, эме кылып менин китебим чыгарышпайсың дейт да, анан караса жанагы саясий бирөөгө пакта коймой, же болбосо санжыра эме кыла берет. Анан негизи бизде жазуучуларыбыздын деңгээли тибике каршы бүгүнкү дүйнөдө эмне болуп атканын ошону талдай алып жаза турган жазуучуларыбызды мен көрбөй атам. Ошон үчүн да кыргыз жазуучулар менен, кыргыз авторлор менен иштешпейм. Бир гана эгер балдарга арналган чыгарма боло турган болсо гана иштешем деп мындай чечим алгам да. Эмнеге? Мисалы дүйнөдө мына караңыздар, 6 жаштан 10 жаштагы балдар байык эме. Азыркы балдар баары айфонду билет. Чет өлкөгө чыгып калгандар Икеаны да билет. Балдардын кумири Стив Джобс да азыр. Же болбосо Илон Маск. Ошолордон бир нерсе үйрөнгүсү келет. Анан ошолордун тарыхы мындай кыргызча айтып берсең деле балдардын баягы vision деп коет го, көрөгөчтүгү өсөт. Мен деле электромобиль жасагым келет деп сүйлөп башташат да. Мына китептерден биз ошону өзүбүздүн эле мына кичинекей чөйрөдө өзүмдүн досторумдун балдарынан ошол нерсени көрө алдым да. Анан чыгармада чындап эле биздин балдар жазуучуларын карай турган болсок, бүгүнкү күндө жок, чындап эле жок. Жаза тургандар деле баягы эски доорду, менин атам замандагы, чоң атамдардын замандагы айыл чарба доорун чагылдырган эле чыгарма бар да. Эми баягы эме кылып кете тургансың, мына Шахта. Канадалык жазуучунун китеби. 10 жаштын үстүндө. Бул чыгармада мындай ата жотосу баягындай лузерлер деп коет го. Ошондой жолсуз болуп жүргөн үй бүлөнүн баласы эмеге Юкон деген дарыя жакта алтын шахтасы болот, чоң атасынан калган. Анан ошону издеш үчүн бир жактан атасы менен апасы ажырашып кеткен болот. Атасы менен атасы аракеч. Бала ошол чоң атасынын шахтасына барыш үчүн интернетти колдонот. Китепканага барат. Мына элементтер киртет да, уже чыгарманын ичине китепканага барып, интернеттен ошол шахтанын эме даректерин, архивдин, ошол атасы жөнүндөгү газетада чыккан кабарларды интернеттен издейт да. Бүгүнкү күндө чагылдырып атат. Бүгүнкү күндөн элементтер кошулуп атат да. Электрондук поштадан досуна кат жазып атат. Ушул сыяктуу элементтерди кошкондо бүгүнкү балдар ошого кызык эме болот. Анан баягы ат, түлкү, карышкырды эле айта берсең, эме болбойт да, кызык болот да болот. Аларды же көрбөсө, эмеде эле көрөт да. Телевизордо зоопаркка барып калса, көрүп калышы мүмкүн, кичине аны деле көрө бербейт. Ошол да. Ошол бүгүнкү күндүн жашоодо болуп аткан, колдонуп аткан элементтерди чыгармаларга киргизе алсак, ошондо балдарга кызыктуураак болот. Мына Стив Джобс эмнеге эме болуп атат? Баарыбыз колдонгон iPhone, iPad, ошолорду чыгарган адам болгон үчүн баардык балдар кызыгат. Жакшы экен. Анан былтыр эле коңшулаш эле Казакстан 1-класстан баштап балдарга орус тилин, орус адабиятын окутпай, тескерисинче милдеттүү түрдө бул казак тилин, казак адабиятын окутууну киргизди. Бизге мына ушундай киргизүүгө эмне тоскоолдук болуп атат? Кыргыз адабиятын киргизүүгө 1-класстанбы? Орус мектептерге деле милдеттүү түрдө. Балким мен мындай айтат элем, кыргыз адабияты эмес, кыргыз тилиндеги адабиятты окутса болмок да. Анткени чын айтканда кыргыз адабияты 1-класстан баштап окутканга жетпей деле калат го. Жок, неме кылса болот. Анткени биздин ал мурасыбыздын эми дээрлик 90% советтик реализм көз карашынан алып жазылган да. Эми аны бүгүнкү күндө балдарга окутуш менимче даже тескери таасир берет да. Аны окуткандан окутпай койгон оң да. Эми деп айтсам көп эле киши тарынат да. Анан баягы өткөндө мисалы үчүн мен өзүм Чыңгыз Айтматовду кайра бир окуп көрөйүн деп бир чыгармасын алып
окуп баштап чынын айтсам мындай алыс кете албай койдум да. Анткени биз бала кезде мындай сонун көрүнгөн нерселер бүгүнкү күндүн көз карашынан алып окуганда аябай эле оор болот экен да. Анан ошого мисалы үчүн мен ойлойм да, Айтматовду бала кезинде окугандардын деле жарымынан көбү аны бүгүнкү күнү кайра бир окуп көрө элек да, атайлапчы. Анан балдарга ошонун сунуштардан мурун балким аны деле кайра бир окуп көрсөк кызык болот да, аябайчы. Ошондуктан 1-класстан баштап кыргыз адабиятын мектепте окутуу менимче туура эмес, балким кыргыз тилиндеги чыгармаларды окутуу деп айтсак туура болот да. Сиз кандай? Мен угуп турам, атайы мындай пикирлери карама каршы адамдар чогулткансызбы кандай билбейм мен. Мындай да, баягы орус мектепте деле, кыргыз мектепте деле 4-класстан кийин кыргыз тили жана адабияты кирет. Мен жана айтып атпаймынбы, ортодогу деңгээлди кармаш керек депчи. Кыргыз адабиятына балдардын психологиясына арналган сонун эле чыгармалар бар. Турар Кожомбердиевди ким унутат? Билген киши Турар Кожомбердиевдин ырларын кошот, бар ошондой ырлар. Конечно, ашыкпаш кеткендер бар. Мен өткөндө бир китепти карап отурсам, Апендинин жоруктарын бериптир да. Апендинин шайтанды алдаганын бериптир. Аны бизге окшогон улуу мундагы эле киши түшүнбөсө, 2-класстын баласы түшүнбөйт аны. Вообще түшүнбөйт. Бул деген баягы фольклордун бир бөлүгү катары, уламалар катары кеткен бир чыгарманы берип коюптур да. Айтып атпаймынбы, жана китепти негиздеп жазып атабы, мектептин программасына киргизип атабы, ойлонуп, ушул кичинекей уламышты, ушул кичинекей уламаны 1-класстын, 2-класстын деңгээлиндеги бала кабыл ала алабы деп ойлонуп туруп киргизиш керек да. Аябай нааразы болдум ошондо бир. Экинчиси, кайра ошол 3-4 сабактан кийин Турар Кожомбердиевдин немеси Көлчүктөгү айын бериптир. Сүйүнүп окудум. Көлчүктөгү айды үйрөткөндө мисалы баланын кабыл алуусун, дүйнө кабыл алуусун дагы ошону окутуп аткан мугалим дагы, үйдөн даярданып аткан ата-эне дагы калыпташ керек да. Жакшы эле чыгармалар бар. Бизге көп нерсе кыргыз адабиятында эчтеке жок да, жана сиз айткандар Советтер Союзунун учуру, эмгек процесси, терс каарман деген менен жашап калганбыз да биз. Жок, жакшы чыгармалар деле бар, берсе болот. Аны үчүн жанагы жазып аткандардын арасына жаштарды да кошуш керек да, бүгүнкү көз караш менен карай турган. Бүгүнкү күндө баласын жанагындай советтик рамкадан сырткары, биз уже советтик рамкадан чыгып кетпедикпи эгемендүү болгондон кийин, Биз азыр андай рамкада жашабайбыз. Ошондой биз азыр андай рамкада жашабайбыз. Биз азыр мону беришибиз керек балдарыбызга деген, мисалы үчүн бул киши сыяктуу уларды кошсун. Академия образования кошсун ошону. Ошондо балким да бир нерсе чыгар. Бул биринчиси. Экинчиси, котормолор чыгып атат жакшы, сонун. Мындай китепти көрүп мен азыр ыраазы болуп отурам. Дизайнына, сапатына ыраазы болуп отурам. Демек сиз да биринчи жолу көрдүңүз, бул китепти? Мен биринчи жолу көрүп атам. Котормо болгонго жараша, ошону иштеп аткан киши, котормо деген эми баягы мындай да, бир көркөм чыгарма пайда болсо, эгерде образдуу түрдө айтып атам да, ак кара түстө болсо, жана черно-белый телевизор дегендей, котормочу аны 1000 түркүн түстөгү килем кылып токуп чыгыш керек да, тартыш керек ал окурмандычы. Анан ал биринчи процесс. Экинчи процесс, муну сиздер мисалы үчүн бересиздер да, мунун бир стилдик жагын карап бер, кыргыз тилине ылайыктагандай, кыргыз тилинин эрежелерин сактасын. Анткени бул китепти мен мисалы кызыма алып берем. Мен филологмун, дегенде эле көзүм эмнеге түшөт? Анда корректор менен редактор ким экен деп мен карайм абизет. Анткени бул китеп окурмандар журтуна келгенде, мисалы үчүн мага окшогон филологдордун балдарына тийиши мүмкүн, дагы бирөөлөрдүн балдарына тийиши мүмкүн. Эгерде жогорку билимдүү, мурда кийин окуган, чокуган адам болсо, дароо эле ичин ачып карайт да, макул кел балам, чогуу окуйлы, демиш болуп отуруп эле карайт баарын. Ошого жараша котормо которулган сонун. Бирок жанагыдай стилдик жагынан бир аз өзгөчөлүктөр болуп калышы мүмкүн. Ошондойду негизге сала турган жакшы редактор, жакшы корректорлорду дагы тарбиялап чыгыш керек да. Басмак аны тандаш керек. Кимдир бирөө мисалы үчүн мен дайыма байкайм, диалектилик өзгөчөлүк бар да биздечи. Ошону бакыйтып туруп эле китепке берген. Мен өткөндө менин кызым Сейтекте окуйт да. Түркчө китепти берди, которуштур. Мен өзүм түрк тилинде да сабак бергендиктен кенен
кабыл алгандыктан котормо китеп кайсы басмакана экенин мен билбей калдым. Алып көрүп элечи. Бизде ата энелер конкурсуна катышкыла деди да. Тигиндей да окуйм, мындай да окуп атам. Аягында жүдөп кеткенде айттым мугалимгечи, мага оригиналын эле бериңизчи. Мен муну оригиналын эле окуйунчу деп котормочусун да карабай калыптырмын. Ким которгонучу? Ладно, эми котормочусу которуптур, бирок жанагы калыпка салып аткан киши стилдик жагын баарын караш керек. Айтып атпаймынбы, бул китеп чыкканда бир тар чөйрө үчүн эле чыкпайт да. Сиз билесиз, мисалы, басмаканада иштеген киши менеджер да болот. Билет да, бул деген кеңири окурман журтчулугуна кетет деп. Ошого жараша бир минус болбосун деп тыкылдап баарын караш керек. Мен азыр карап отурам китептердин ар биринин баарын бирден карап чыктым, мисалы. Ошондой бир филолог мага окшогон бирөө болсо карайт. Түшүнүктүү. Ошол жана келгенде да мындай аябай китеп чыгаруу бизнеси, бизнес да болуп кетет бул, Китеп чыгаруу бир эле учурда агартуучулук багытты да көздөйт, көпчүлүктүн талабын канааттандырат. Ошого жараша бир минусу чыгып калбагандай деңгээлде жазыш керек да. Чыгарып бериш керек. Бизде пока китеп чыгаруу бизнеске өтө элек. Жок, эми балким болуп кетер. Элибиз көп китеп окуп калган болсо, ошондо бизнес болуп кетер. Ошондо байып кетем деп коет. Адабияттар, илимий адабияттар, көркөм адабияттар жаңыланууга муктаж, анан кыргызчаланууга муктаж. Бул жерде ошондо кемчилик эмнеде болуп атат? Баарыбыз эле каалайбыз, баарыбыз ошол белгилүү чыгармаларды кыргызча окугубуз келет. Анан тоскоолдуктар эмне болуп атат? Бул каражатпы же ошол сиз айтып өткөндөй кадр маселесиби? Бар тоскоолдуктардын баарын айтпай. Кайсынысы көбүрөөк болуп атат? Менимче, өтө мындай жалпы деңгээлден айтсак, каражат маселеси да. Мисалы үчүн, АКШ элчилиги көп айтпайм, бир 10 жылдан ашты, жыл сайын америкалык авторлордун китептерин котортуп, Кыргызстандын китеп каалаган каналдарына бекер таратат. Мен акыркы окуган маалымат боюнча 119 миңби ушундай китеп чыгышкан да. Бастырыпчы. 1 миллиондон эле ашып калды, 10 жылдан ашып калды. Аябай көп китеп чыгышкан. Анын ичинде ошо балдарга арналган деле китептер бар да. Алардын көбүн билбейм, эми китепканадан ким алып окуйт. Бирок айтайын дегеним, алар ошо мындай бир кыргыз тилинде мындай дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрү кирип калышына салым кошуп атышат да. Мен ойлойм, мисалы үчүн биздин мамлекеттин жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын алкагында мындай жакшыраак акча карап койсо, бир 10 жылга, 20 жылга ошол мындай кичинекей хол, мындай чоң дарыя болуп, чоң аймак да. Аженде кайра эле, мисалы үчүн АКШ элчилиги кандай кылат? Алар конкурс жарыялайт. Анан сен өзүң барып авторду, то есть бир китепти тандап аласың. Мен ушуну которот элем деп. Анан эмне үчүн ал китепти которуу маанилүү деп баягы неме жазасың. Анан өзүң анын автордук укугун аласың. Кийин кайсы басмаканага бастырасың, өзүң тандайсың да. Дегеним, бизде толугу менен баягы жеке тарап өзүнүн демилгеси менен кылат. Элчилик тарап болгон акчасын берет да. Кээде автордук укукка жардам берет. Мамлекет деле ушундай жолдо кылса болот дейм да. Бирок биздин мамлекет кылганда ошол программаны ишке ашыргандар бүт баарын өздөрү чечип калат да. Мындай да, биздин практикада болду. Акча деле кандай десем, кыргыз тилди өнүктүрүүгө, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө деп туруп акча бөлүнүп атты да. Билесизби, 2014-төн 2019-жылга чейин 150 миллион сом, 200 миллион сом деп айтылып жүрдү. Акча деле бар экен билим берүү министрлигиндечи. Анан биздин бир китебибизди алабыз деп эме кылып калышты. Чакырып калышты. Мугалимдерге багытталган китеп эле. Анан китепти мисалы биз автордук укугуна 1000 штугуна $1000 төлөйбүз. Автордук гонорар, роялти фи катарчы. Анда 70 миң сом да. Анан министрликте мындай миллиондогон сомдор турат. Бул китептен биз болгону
эме алабыз. 100 000 сомдук алабыз. Макул дедим. Анда биз ошол китеп 300 сом болсо 300 канча штук болсо ошончо алабыз. Жок, биз баарын эме кылышыбыз керек. 1000 штук 100 000 сомго 1000 штук чыгарышыбыз керек дедим. Анда кечирип койгула дедим. Биз ал жактан автордук укугун сатып алсак, анда автордук укугун сатып алып, өзүңөр эме кылгыла, бастырып чыгаргыла. Андагы эме жок. Айтайын деген министрликте акча бар. Анан кийин аны баягы бюджетин эме түзүп атканда да бир китепке 100 000 сом деп бөлүп койгон. А бир китепке мисалы автордук укугу, котормо, редакция, корректор, анан басып чыгаруу мындай 200-300 000 сом кетиши мүмкүн да. Аны акчаны бөлүп атканда эч нерсе же бу жакка жетпейт, же ал жакка жетпейт. Ошондой түзүп коюшкан. Аны дагы министрликтеги айтсаң, алар жогоруну шылтап коет. Ошентип акча колдонбой калып кетет. Жүрөт да. Эми быйыл дагы эми 2023 жылга деле көп акча бөлдүк деп, 100 миллион сомду бөлдүк деп эме кылып атат. Бирок эми аны аткара тургандар билем да. Эми биринчи жолу 100 миллион сом бөлүнүп өздөштүрүлбөй калып аткан жок да. Акча болуп туруп эле колдонбой калып кетет да. Мисалы машиностроенияга деп туруп 100 000 сом, ал андай китепти ким жазат? Кыргызча. Анча 100 000 сом эч нерсеге жетпейт да. Бир жолу чыңа чыгарып кой 300 мындай. Баардык мектеп мындай элестетсеңиздер 2200 мектеп болсо 2300. Баарында жок дегенде бир китептен эме боло турганда 2300 китеп чыгарыш керек да. Ага баягы бюджетти түзүп атканда ушундай эме кылып койгон, чектеп койгон акчаны. Же ага колдоно албайсың, же башка тармактагы китепке колдоно албайсың да. Аны дагы өзүбүз чыгарабыз деген эмеси болуп калат. Мамлекет эч качан өзү чыгарганда абат чыгарбайт. Эгер мен ушундай эме мындай өзүмө ишенип туруп айтабын, мамлекет чыгарган китеп менен мына китептердин сапат жагынан дагы эме жагынан да салыштырганда меники алардан жогору болот да. Алар баягы твердо переплет болсо деле начар, ак кагаз болсо да начар, ичиндеги сапат начар. Андан көрө мындай жеке менчик өз алдынча иштеген басма үйлөрдөн эле заказ берип туруп китепти сатып алсын, өзү да чечилет. Эгер ката чыккан болсо, кайра тапшырып коет. Буну жарабайт деп. Ошол эң оңой жол. Анан өзүбүз кылабыз дегенде эле баягы Советтер Союзундагыдай мамлекет чыгарыш керек дегенде ката кете берет. Түшүнүктүү. Нурзат айым, сизде ой пикир? Эмне деп айтайын, мындай да. Айтсаң эле ой. Мындай суроо берейинчи макул сизге. Сиз мугалим катары окуучуларга, студенттерге кайсыл адабияттарды сунуштайсыз? Көбүнчө. Мен өзүм ар түрдүү адистикке берем. Бул бир. Ар түрдүү адистик. Мисалы үчүн мен жаңы эле сиздерге чейин психологтордон чыктым. Психология бөлүмүндө эле. Балдар айтат, психологиялык багыттагы китептер кыргыз тилинде аз. Которулса да жана маселелердин баары ошо окутуу процессинен чыгып атпайбы? Которулса да мен түшүнбөй атам дегендер чыгат. Ошол эле учурда филологторго да берем. Анан ал адистигине жараша китептерди сунуштайсың да. Атайы бизди дагы бир ушундай немеден чыгарбай койгон, рамкаданчы ушуну окутасың дейт да. Окутасың ушуну дейт. Андан чыгып кетсең болбойт. Андан чыгалчы келе монда кошол, тигинде кошол десең, ошол эле менин эле замандаштардын арасынан да чыгат да, эмнеге сен коюлган нерсе каршы чыгып тигини кошом деп атасың, муну кошом деп, койчу мындай балекетиң баштаба деп да чыгышат. Ишенесиңер, ушундай бар да. Бул жерде мен ар бир адамдын өзүнөн көз карандыгы деп атам да. Азыр биз ушундай доорду жашап атабыз. Кыргызстанчы мен тамашалап айтам филологторгачы. Биз азыр Орусиянын 19-кылымын жашап атабыз деп. Анткени бизде бир туруп түркчө сөз аралаштырышат, бир туруп англис тилинде сөз аралаштырышат, бир туруп мисалы үчүн француз тилиндеги сөздөрдү аралаштырышат. Анан мен тамашалап күлүп айтам да, буну орустар чак 19-кылымда эле жашап, ошол учурдагы адабиятты карасаңар деле ошондой сөздөрдү кездештиресиңер. Ошол эле Пушкин, ошол эле Лермонтов, ошол эле Толстой, Достоевский бүт китептерин барактап отурсаң, англо-французский сөздөр көп чыгат да. Азыр биз ошол доорду жашап атабыз. Китеп окуу процесси жагынан да биз ошол доорду жашап атабыз. Балким кийин келечегинде оңолуп, биздин балдар да, жаштар да тартылып, ушуну окуйн деп издеп калар. Кыргыз тилинде китеп окуйн деп издеп калар.
Бирок ошол кыргыз тилинде китепти окутуш үчүн айтып атпаймынбы жана ичинен баштаган мен өзүмдө ошондой так адаммын, башынан баштан аягына чейин так болсо жүзүң жарык болот да. Ошондой китептер чыгыш керек бизден. Мен азыр мисал үчүн бул китептерди көрүп сүйүнүп атам да, кармасаң уя албайсың, мен балама ани дебей туруп алып беришим мүмкүн. Балам алчы ушул китеп, турат экен ошого. Ички дизайнын карап атам мисалы. Барактардын да сапаты белгиленет, мисалы басма үйүндө. Бул кандай сапаттагы барак. Ичиндеги версткасы кандай экени бүт белгиленет. Дизайны кандай иштеп атыптыр, азыркы балдар кандай кабыл алат. Бизде элементарно комикстер жок да мисалы. Ушундай балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташканчы. Ушинтип айтабыз да мисалы. Мен мисалы өзүмдүн студенттериме ар бирине адистигине жараша айтам, окугула. Кыргыз тилин унутпагыла, азыр биздин жаштардын баары унутуп келатат кыргыз тилин. Өзүнүн пикирин кыргыз тилинде кенен адабий тилдин нормасына салып, чакыйтып түшүндүрүп берген бала жок азыр. Айтамай унутуп калбагыла. 1 саат 20 мүнөт кыргыз тилинде сүйлөсөңөр эчтеке болбойсуңар. Сүйлөгүлө деп ушундай жанталашып аракет кылабыз да. Балким окугандар чыгар арасынан, Кудай буйрса. Окушат, мен ишенем. Анын үстүнө жана мамлекеттик тил комиссиясын айтып атпайсыңар, ал президенттин алдындагы комиссия. Мунун өзү уят иш да. Бир да өнүккөн өлкөдө тилин сактайм деп комиссия түзбөйт. Жакынкы эле Казакстанды карасаңар деле мамлекеттик тил комиссия казак тилин өнүктүрөлү, казак тилин унутуп калбасын дегендер жок, алар өздөрү баштады да. Өздөрү баштап акырынан этап менен келатат. Биздики эле мамлекеттик тил комиссия деген бар, аяка акча бөлүнөт, акчасы кандай кетип атат, анын отчетун ким алат? Канчалык деңгээлде кетип атат? Чын эле өнүктүрүп атабы, элементардуу түрдө сүйлөгөн сөздөн баштап китепке чейин өнүктүрүп атабы, өнүктүрбөй атабы, эми алардын абийиринде да. Ошондой маселелер бар. Бул жанан алганда эми мезгили келет го деп ойлойм, балдар окуйт болуш керек. Бизде качан могу жүрөктө кыргыз тили жашаса, ошондо кыргыз тилин китебине болгон талап да жогорулайт. Анан көп нерсе орус тилинде окуйт да. Орус тилинде окуйт, кыргыз тилинде чыккан китепти айтып атпаймынбы жанагындай? Котормочудан, биринчи иретте котормочудан ал көз каранды болот. Биз мурун биздин котормочулар орус тили аркылуу которчу. Дүйнөлүк адабиятты орус тили аркылуу которчу. Азыр түз которгондор бар да. Кудайга шүгүр, жакшы ал. Бирок ошону жанагынтип мынтип табакка салып бергенде жакшы салып бериш керек да. Негизинен баягы тил жагына, тил инструмент, идеологиялык инструмент эме. Биз мектепте эгер окута турган болсок, неге окуучулардын, балдардын мындай сынчыл ойломун өнүктүрө турган чыгармаларды киргизишибиз керек да. Баягы насаат белгилүү бир жерге чейин да, бала өзү сынчылын өнүктүрө турган чыгарма окуса, кийинкисинде убантысын өзү алып кетет да. Жана мынаны канча жылдан бери айтып келатабыз да. Жорж Оруэллдун айван чарбасын киргизиш керек. Бул балким 1984 оор болуш мүмкүн. 10-11 класстарга туура келип калышы мүмкүн. Так ал берки айван чарбасы 6-7 класста эмне түшүнө турган. Аябай сонун чыгарма да. Сынчыл ойломду өнүктүрөт. Саясий сабаттуулукту өнүктүрөт. Ошол сыяктуу чыгармаларды киргизе турган эме келдик, эми аны баягы айта бериш керек, бир күн ишке ашып калабы деген эме да, үмүт да. Тилге өтүп калбадыкпы? Негизи Чоройгага айтсаңыз, ушул кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп ушундай талкууларда, тегерек столдордо гана айтылып келет, бирок сиз Википедияны кыргызчалап бир иш жүзүндө эмгек жасадыңыз десек болот. Анан ошол мамлекет тарабынан кандай көңүл бурулду, мындай колдоо, рахмат деген баракча. 2015 жылы бир кызматташтык, колдоо алдык тил комиссиясынан. Анан ошол жылдары Google Translate'ге кыргыз тилин киргизүү боюнча долбоор кылдык, Википедияны өнүктүрүү боюнча долбоорлорду кылдык. Бирок тилекке каршы кийинки жылдары биздин жолубуз ажырым болду. Негизи бизде
мындай десем эми суроонун коюлушунун өзүндө биздин коомдун маселеси жатат да. Биз ушундай чоң маселени мамлекет чечет деп ишенебиз. Мамлекет чечпейт эч качан. Мына дүйнө жүзүн алсаңар деле көбүн эсе мындай жеке немелге, жеке ишкерлер, жеке ишкерчилик чоң маселелерди чечип келет да. Мисалы үчүн бир 200 жыл мурун, 300 жыл мурун балким коммуникация жок кезде мамлекет ошо чоң функцияларды аткарчу да, там элди мобилизация кылуу, там чогултуп бир нерсени бир жака мындай жолго салуу боюнчачы. Азыр технологиялар эми ошол мамлекеттин көп функциясын мындай жокко чыгарып, элге жеткиликтүү кылып койду да. Мен дайым эле айтып жүрөм, мына жанагы ковид учурундагы элдин өз алдынча уюшуп, өзүн баягы оорудан сактап калууга кылган аракетин таптак эле көрсөтүп атат да, сопсор элечи. Эл өз алдынча мамлекети жок көп чоң маселелерди чече алат. Кыргыз тилинин өнүгүшү деле ошондой эле деп мен эсептейм да. Мамлекет үстүнөн айткан үчүн эмес, биз баарыбыз өзүбүз ошо тилибиз керек экенин аңдап түшүнүп, ошого аракет кылганыбыз менен көбүрөөк өнүгөт да. Мисалы үчүн мамлекет айткандан эмес, мисалы үчүн ар бирибиз ошол дүкөнгө барабызбы, банкка барабызбы, бир кызмат алган жерге барганда кыргызча сүйлөсөк, бизнес түшүнөт. Элдин баары кыргызча сүйлөп калыптыр, биз элди кыргызча тейлебесек болбойт экен деп, бизнес акырындан өтөт да кыргыз тилинечи. Демек бизнес кыргыз тилине өтүш үчүн аженде иштеген кишилер да кыргыз тилин билиш керек болот да. Ошону менен бизнес толугу менен бизнес деген эмне? Биз бизнеске бардык деген сөз эмне? Бул биздин күнүмдүк жашообузда биз ар бири менен неме кылып атабыз да, мамиле кылып атабыз. Дүкөнгө барып атабызбы, банкка барып атабызбы, билет сатып алып атабызбы, ошонун баары эле биздин күнүмдүк жашообузда. Анан ошолор кыргыз тилине өтсө, маселе өзү эле чечилет. Мамлекеттин ролу кичине эле болуш керек. Мисалы үчүн жана кыргыз тилин жазуу эрежелерин тактап берип коюш керек. В принципе, ошо менен анан мындай жакшы демилгелерди конкурс өткөзүп колдошу керек. Мына Бакыттай айтып атпайбы, Бакыт мен ишенем башында бир 10дан ашык проектиси бар болуш керек. Которуп чыгарып койсок жакшы болмок дегенчи. Ошондой нерселерди колдош керек. Бизде баягы бирок тескерисинче болот да. Мамлекет баарын өз чечемдеп өзүнө мындай басып жатып алат, бирок чынында чече албайт да. Ошо менен маселе же ар эмес же бир эмес боло берет да. Мисалы үчүн мына 20 жылдан ашты го, 30 жылда эле болду го деп билбейм. Мисалы үчүн ошол иш кагаздарын кыргыз тилинде баары жүргүзүш керек деген указдын чыкканы, жарлык өзгөрдүбү? Жакшы өзгөрдүбү? Жок. Бирок эгер бизнес көрсө, эл ошону өзү талап кылып атканын көрсө, анда батыл өтөт. Мисалы үчүн мына банк системасында иштеген балдардын баары орусча билиши керек. Орусча билбесе банк системасында иштей албайт. Неге дегенде, ажендеги жанагы программдык камсыздоонун баарынын интерфейси орус тилинде. Иш кагаздар орус тилинде. Анан сен орусча билбесең ажен иштей албайсың. Эгер деген элдин талап кылганын баары, иштин баары кыргызча болсо, анда ошол интерфейстин баары кыргызчага которулат, документтин баары кыргызчага которулат, ошо менен тил өзүнөн өзү өнүгөт да. Анан да бир нерсе, биз деген жанагы бул азыркы социалдык медиалардын, видеонун таасирин мындай таңгыбыз келет да. Ошону неметкибиз келбейт да, тааныгыбыз келбейт. Бирок каалайсың, каалабайсыңбы, ошол социалдык медиалар аркылуу, интернет аркылуу видео менен маалымат таратуу негизги жол болуп калат да. Болуп калды уже. Мына мисалы үчүн тамашалап айтып калабыз го, айылда азыр балдардын тили кыргызча, орусча чыгат депчи. Эмнеге дегенде алар ошо YouTube'дан жана орусча контентти көрүп отурат. Анан ага бирөө бирдеме үйрөтпөсө эле ошол видеону карап отуруп өзү бир нерсени үйрөнүп алат. Демек балдарды кыргызча үйрөтөбүзсек, демек биринчи ошол YouTube'га келиш керек, ошол TikTok'ка келиш керек, Instagram'га келиш керек, ошол жерде кыргызча контентти көбөйтүш керек. Мындайча айтканда, балдар биздин кардар болсо, биз кардарга барышыбыз керек да. Биз болсо, жок, силер бери келгиле, мояктан китеп окууга дейбиз да. Өкмөт монтип айтты, мондай кылгыла дейбиз. Эми биженде өкмөттүн ролун талдай турган болсок, ошол эле жанагы эле нерселерге келет. Жыл сайын бөлүнүп аткан там миллиондогон акчаларды кандай майнаптуу колдонуш керек, кыргыз тилинин эрежелери, жанагы мисалы үчүн советтик доордон калган немелерди окутуш керекпи, кереги жокпу. Мындайча айтканда, мамлекет коомго ачыгыраак болсо эле көп иш чечилет да.
Бактыбек агай, сизде бул боюнча сиз деле кыргыз тилине ушул китептерди, дүйнөлүк адабиятты кыргызчалап чоң эле салым кошуп атасыз. Адабий, көркөм адабий чыгармаларды которгондо демейбиз, мындай этияттабыз. Аны бир эки китебим эме дагы болду да. Сыңга калды. Жок. Чыгарбаганы чечтим да. Бир сыйра башка сырттан көз караш менен окуттум. Болбойт деди. Акчам да кетти, энергиям, убактым да кетти. Анан ошого баягы илимий популярдуу чыгармаларды, эме китептерди ошого дарамет өзү жетет экен. Анан көркөм адабийге ошол бир англисче билиш керек, эки кыргызчаны жакшы билиш керек. Аны которо турган котормочуларыбыз деле мындай өтө аз экен да. Ага котортон десең каражат керек, каражат жетишпейт. Биз мисалы бир дагы 25 китеп чыгардык бүгүнгө чейин. Бир дагы чет элдик грант албадык. Өзүбүздүн баягы кыргыз жарандарынан мындай ашар жолу менен болсун, барып суранып ушул китептин жок дегенде котормосуна акча беринчи басып чыгарууну өзүбүз эме кылабыз. Басып чыгаруу жакшы, маркетинг жакшы кыла турган болсо, жакшы сатылса ол биздин пайда. Бул китеп 1 штук сатып алып, 10 штук сатып алып, бирок 1000 штук сатып алып, сиздин эмеңиз болуп калат, салымыңыз болуп калат деп, мисалы мага жардам берген адамдар кээ Ош базарда самын айна саткан балдар да. Бирөөсү аялдар кийимин сатат. Бирөөсү болсо мындай мультфильм жасайт, ютубер. Ошол сыяктуу билим берүүгө тиешеси болбогон сыяктуу адамдар, бирок баягы кыргыз тилге менин дагы салымым болсун деген эмеде алар да балким бизге да ишене алган үчүнбү акчасын берди. Башка чет өлкөгө чыгып бир саякатка барып келсе, турлап келсе деле болот. Бирок эң азынан мен бир китепке менин салымым болсун деген жарандарыбыз да барбы? Бар. Ошол сыяктуу эмелерди, мындай жарандарды, анан кийин баягы бир пикирге, бир идеяны колдой турган адамдар көп болсо, бул мамлекетсиз деле муну өз алдынча эме алып кетсек болот да. Мисалы биздин жазуучулардын чоң, мына улумундагы жазуучулардын чоң эмеси бида деп коесу. Мамлекеттен бир нерсе күтүлүп отурат да. Мамлекет колдош керек, жазуучулар союзун колдош керек деген эмелер бар. Бирок мамлекет колдогондо алардын мындай пикир эркиндиги, пикирин эркин айта албай калышат экен. Ал тиги жетекчи министр эмне дейт, өкмөт башчысы эмне дейт, президент эмне дейт. Эгер адамдар өз алдынча иш кылып, өз алдынча нан таап алганда эркин ой жүгүртө алышат экен да. Пикирин дагы эркин айта алат экен. Эгер өнүккөн өлкөлөрдү карай турган болсок, ошол нерседен болду да. Буга сөз эркиндиги чектелбеген жерлерде өсүп өнүгүү болот. Сөз эркиндиги чектелгенде эң азынан пикирин айта албай эле калып кетет. Анан ушундай деш керек, аны айтпаш керек. Баягы чоң улуңундагылар көп айтат, баламын иштен алып коет, ошентип эле коркуп эле өтүп кетет экенбиз да. Нурзат айым, айтсаңыз, сиз окутуучу катары окуучуларыңызга адабияттарды тандоо эркиндигин бересизби? Берем. Анткени кайра эле мен ушуну окуйсуңар десем туура эмес да. Мен берем, мен айтып атпаймынбы, биздин кафедрадагы жанагы рамкадан чыкканга аракет кылам, мен берем. Балдар кайсыны кааласаңар окугула. Кайсы багыт жүрөгүңөргө жагып атса, кайсыга кызыгып атсаңар, мен аны кишемдеп чынжырлай албайм да. Окусун, эң башкысы окусун. Мисалы үчүн психологторго киргенде ушундай психологиялык багыттагы китептерди көп окушат да. Аны айтып беришет, деп калабыз. Жакшы, жок дегенде бир китеп окуп тур деп. Окуу процессине биз да кириштик да. Көп эле окумуштуулар айта берет, биздин филологдор, ой окубайт, коомчулук окубайт деп эле. Көркөм адабиятты окубаса окубагандыр. Бирок момундай психологиялык багытта, өзүн таануу багытында китептерди окушат, жаштар окуп эле атышат. Бирок жанагындай болуп атат да, орус тилинде көбүрөөк окушат болуп атат. Анан китепти мисалы көркөм адабиятты которуу багыты да кыйын. Сиздин атыңызды неметип атам, Бакыт жакшы иш кылып атыр. Мен карап атам да азыр.
жакшы иш кылып атыптыр. Албетте көркөм адабиятты которуу үчүн ал жазуучу да болуш керек, ал котормочучу. Ал жазуучу болгондо гана ошол тиги кишинин көздөө максатын түшүнүп жаза алат. Мисалы үчүн бул жактан да айтпадыбы, Айтматовду окуганда ыраазы болбой калдым деп, сиз ушуну айттыңыз го. Албетте Айтматовдун өзүндө оригиналында окуш керек. Тилекке каршы Айтматов 66-жылга чейин кыргызча жазса, калган орусча жазды да бүт. Аны которду. Көбү алмаштырат, Айтматовдун кыяматын өзү жазыптыр кыргыз тилинде деп. Жок, ал которулган. Которулган бүт. 66-дан кийинки китептердин баары бүт которулган. Ошондуктан балким биз каалагандай нерсени көрө албай атабыз, балким да. Көркөм адабиятка деле ошондой, мисалы үчүн. Именно жазуучу киши которуш керек. Жазуучу гана сөздүн гүлүн терип туруп бияка берет. Илимий популярдуу, психологиялык багыттагы китептер которула берсин. Аны болгону жана редактор гана оңдоп түздөп калыпка салып койду. Ошол кишини жакшы тандаш керек биринчиси. Анан жакшы салым экен. Мен көрүп бул китепти мен Малаланы алып окугам мен. Деп ыраазы болуп, бирок кайсы басмаканадан чыккан караган эмесмин, мен ичиндеги окуяларга кызыккам да. Карап отурсам жакшы, мен азыр силердин передачага келип, көрсөтүүгө келип, мисалы көп нерсени билип атам. Ушул бар турбай, бул бар турбай деп. Мен бул китептерди көргөн эмесмин. Азыр мен кызыма китеп издеп атканда өткөндө мындай деген сөз болуп кетип атпайбы? Эмнеге азыркы кыргыз балдарычы, кичинекей балдары, мисалы, Бэтмен болом, анан Человек-паук болом деп көп айтат да, эмне үчүн Манастай болом деп айтпайт, Манасты окутпайлы дешип атат да. Көрсө Манас 6 жаштагы, 7 жаштагы баланын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталып басылып чыкпаптыр да. Комикс чыгыптыр мындан 3 жыл мурун. Ал китепти алайын десең 1000 сом, Отунбаеванын фондунан 1000 сом. Ал ар кимдин чөнтөгүнө туура келбейт да. Мисалы үчүн айлыкка иштегендердин чөнтөгүнө туура келбейт ал. Анан да китептин чоңдугун айт, бала жакшынакай болуп, алып отуруп, мынтип жакшы болуп окуш керек да. Мен ушинтип ойлойм да, ал китептин форматы да А4. Ол негизи өзү өспүрүмдөргө туураланган китеп болуш керек. Өспүрүмдөргө, мисалы, мейли жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктап чыгарып койсо да, кыргыз тилине болгондо салымы да ошондо болсо керек деп ойлой берем да. Чыга берсин, китеп чыга берсин. Улам ал мезгилдин сынагынан өтөт, окурмандардын сынагынан өтөт. Чыга берсин эң башкысы, токтоп калбайчы. Мен ошол үчүн күрөшөт элем да, мисалы, чыга берсин, чыксын. Баардыгы эле көч бара түзөлөт да. Баары эле кайдан шак эле бир болуп калсын. Көч бара түзөлөт. Чыга берсин. Анан акырын такшалып отуруп, ал баскан басмаканада жакшынакай китептерди чыгарып баштайт. Окурмандар да тандап окуй баштайт уже. Ошол жагына келгенде мен мисалы балдарды кысмакка эч убакта алган эмесмин. Ушуну окуйсуң деп кысмакка алган эмесмин да. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз китептер жана адабияттар жөнүндө кеп кылдык. Бизде конокто Биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбеков, филология илимдеринин кандидаты, доцент Нурзат Казакова жана Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бакытбек Абдуллаев болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.